Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү сабактын темасы процентке карата мисал маселелерди иштөө. Анда бүгүнкү сабактын максаты биринчи бул санды анын берилген проценти аркылуу табууну үйрөнөсүңөр. Экинчи бул санды анын бөлүгү аркылуу табууну үйрөнөбүз. Ошондой эле үчүнчү санды башка сандан алардын проценттери аркылуу табууну үйрөнөсүңөр. Жана төртүнчү киреше жана пайданы процент менен туюнтууну үйрөнөбүз. Ошондой эле проценттин санын табууну биле аласыңар. Анда балдар жаңы темага кирүүдөн мурда бул өтүлгөн темаларды кайталап алалы. Бул процент деген эмне? Бул өтүлгөн темалар негизинен ошол бүгүнкү жаңы темага, ошол процентке карата мисал маселелерди иштөөдө билишибиз керек болгон бул жерде суроолор берилди. Бул процент деген эмне? Сандын процентин табууда кандай амал аткарылат? Үчүнчү бул процентти кандай түрүндө жазуу, процент сан түрүндө жазууда кандай иш аракет аткарылат? Төртүнчү бул ондук бөлчөктөрдү ондун даражаларына көбөйтүү жана бөлүүдө кандай эрежелер сакталат? Эми балдар ушул суроолорго баарыбыз жооп бергенге аракет кылалы. Анда бүгүнкү сабактын планы бул биринчи санды анын бөлүгү аркылуу табуу, экинчи сандын бөлүгүн берилген процент аркылуу табуу, үчүнчү санды башка сандан алардын проценттери аркылуу табуу, төртүнчү киреше жана пайданы процент аркылуу туюнтуу, бешинчи болсо сабакты башкартып жыйынтыктагыч жана ошол сабакта колдонулган түйүндө түшүнүктөр. Эми биринчи план бул санды анын бөлүгү аркылуу табуу. Эми бул жерде маселе берилди. Ушул маселени чыгаруу аркылуу түшүндүрөм. Бул 1 менен 9 кыз катышат. Эгерде ошол 9 кыз ошол иримге катышкандардын 45%-ин түзсө, анда бул иримде канча окуучу машыгат дейт. Демек, берилди бизге жалпы окуучу бул X, бизге жалпы окуучунун саны берилбеди. Демек, ал белгисиз X. Жана ошол жалпы окуучу 100% болуп эсептелинет. Ал эми 9 кыз болсо 45%. Биз ошол берилген маалыматтардан биз жалпы окуучу санын табышыбыз керек. Эми мында бул X бул жалпы окуучу саны бул 100%, ал эми 9 кыз 45%. Эми мындай түрдө болгон учурда бул бул карама-каршысында пропорция түрүндө жайгашкан бул X-ти 45-ке көбөйтөбүз. 45x, ал эми 100-дү 9-га көбөйтүп барабардыктан кийин жазабыз. Эми мында 45x барабар 900 деген барабардык келип чыгат. Бул жерде дагы бир топ мисалдар келтирилген. Эми мында 945-ке бөлөбүз барабардыктын оң жагын алып өтүп, анда жыйынтык x барабар 20 деген келип чыгат. X-ыбыз бизде эмне эле бул жалпы окуучу саны болчу. Демек, жолу иримде 20 окуучу машыгат. Түшүнүктүү болду. Дагы бир маселе карап көрөлү. Анда мисалы 15%-и 75-ке барабар болгон санды тапкыла. Эгерде 15%-и 70-ке барабар болсо, анын 1%-и канча барабар ошол сандын? Ал сандын 1%, демек бул 75-ти 15-ке бөлсөк 1% келип чыгат. Демек 75-ти 15-ке бөлсөк 5 деген жыйынтык келип чыгат. Анда демек изделген саныбыз бул 15% 75 болуп атат. Демек ар бир процент 5 болгон үчүн ошол сан келип чыгыш үчүн аны 100-гө көбөйтүшүбүз зарыл. Демек бизде изделген саныбыз 500 болуп эсептелинет. Кийинки маселе, Америка бир жылда 516 миллион тонна мунай өндүрөт. Мунай нефти. Дүйнөлүк мунай өндүрүү Америкадан 400 миллион тоннага көп болсо, бул ушул дүйнөлүк мунайдын өндүрүмү Америкадан 516 миллиондо 400 миллион тоннага көп болсо, анда анын үлүшү 12% түзөт. Бир жылда дүйнөдө канча мунай өндүрүлөт дейт. Демек, бизде бул дүйнө жүзүнү боюнча өндүрүлгөн мунайдын өлчөмү белгисиз. Демек, ал X. Бирок ошол 100% болот, ошол жалпы өндүрүлгөн мунай. Ал эми ошол мунайдын ичинде бул 516 миллиону бул Америка өндүрөт. Демек, бул 516.
миллионуну кошуп кийин жазып коебуз. Азыр жазган жокпуз. 516. Демек ал ошол 516 ошол дүйнөлүк өндүрүлгөн мунайдын 12%-ин түзөт экен. Анда пропорцияга да көбөйтсөк 12x барабар бул 100гө көбөйтүүдө 2 0 кошулуп 51600 деген чындык келип чыкты. X барабар 51600'дү 12 бөлүп 4300 деген жыйынтык алдык. Бул x-ыбыз, бул эмне эле? X-ыбыз деген бул ошол жалпы дүйнө жүзү боюнча өндүрүлгөн мунайдын өлчөмү болчу. Эми бул 400 миллион тоннага көп болсо деп атат. Бул Америкадан демек бул ошол 4300дөн 400дү кемитебиз. Анда 3900 миллион тонна мунай өндүрүлөт деген жыйынтык келип чыгат. Жоо, демек 3900 миллион. Түшүнүктүү болдубу? Анда кийинки маселе, мисалы, пи проценти Q'га барабар болгон санды тапкыла. Пи бул жерде белгилүү 4,55, ал Q дагы Q'с 36,4. Эми муну биз могул формула аркылуу аныктайбыз. Бул пи процент Q'га барабар болгон санды табышыбыз керек. Саныбыз B менен белгиленди. Q'буз болсо 36,4. Демек ордуна койсок 36,4'ü 4,155ке бөлөбүз. Анын жыйынтыгын көбөйтүп коебуз 100гө. Демек бул кашаанын ичинен 8 деген жыйынтык келип чыгат. Аны 100гө койтсок 800 жыйынтыгы келип чыгат. Демек пи проценти Q'га барабар болгон, пи проценти демек 4,155%, 36,4гө барабар болгон сан бул 800 болуп эсептелинет. Экинчи мисал, пи барабар 18, а Q барабар 6. Эми демек 18% 6га барабар болгон сан канча деген суроо бул жерде. Бул ошол сан B менен белгиленди, бул ошол формуланын ордуна койсок, анда 6 бөлүнгөн 18 бул мезгилдүү бөлчөк келип чыгат. Мындан 0 бүтүн мезгили 3 деген сан келип чыгат. Аны 100гө көбөйтсөк, жакындаштырылган бул 100дүк үлүшкө чейин тегерек дегенден чыккан жакындаштырылган мааниси бул 33,33 деген жыйынтык келип чыкты. Демек 18% 6га барабар болгон сан 30 жакындаштырылган 33,33гө барабар. Түшүнүктүү болгон болсо, балдар экинчи планга өтөбүз. Экинчи планда дагы мисалы бул жерде маселе. Эмне дейт? Асыл менен экинчи план бул сандын бөлүгүн берилген процент аркылуу табуу болчу. Бул жерде маселе, Асыл менен Аселдин туулган күнүнө 9 кыз досу келишти. Кыздары коноктордун жалпы санынын 30%-ин түзөт. Балдар туулган күнгө катышкан коноктордун жалпы санынын 50%-ин түзсө, туулган күнгө канча бала келген? Демек, Асыл менен Асел булардын туулган күнү болуптур. Алардын туулган күнүнө 9 кыз келишиптир. Аны жаздык. Ал 9 кыз 30%-ин түзөт ошол жалпы келген коноктун. А жалпы келген коногубуз белгисиз, X. Ал 100% түзөт. А балдар болсо ошол туулган күнгө катышкан жалпы коноктун 50%-ин түзөт экен. Анда балдардын санын тапкыла дейт. Демек, бул X-ыбыз, бул жалпы келген коноктун саны, демек ал 100%. Ал эми келген 9 кыз 30%. Мында бул пропорция көбөйтүүсү менен 30 X барабар 900 деген санды теңдемен алабыз. Мында X барабар 930га бөлсөк, X барабар 30 деген жыйынтык келип чыгат. Ал эми бул 30 деген бул ошол туулган күнгө катышкан жалпы коноктун саны. Эми ошонун 50% балдар түзөт деп атат. Демек, коноктун 50% бул 15. Бул эсептелет. Демек, 15 бала туулган күнгө келиптир. Түшүнүктүүбү? Анда 3-чү планга өтөбүз. Эми карагыла, сандын 92% 23 саны болсо, анда ал сандын 17%-ин тапкыла. Бул 3-чү план санды башка сандан алардын проценттери аркылуу табуу.
Демек, бул 92%, бул 23. Ошол сандын 92% 23 экен. Саныбыз бизге белгисиз. X ал. Эми ошонун 17%-ин тапкыла дейт. Демек, 17%-ин табуудан мурда ал сандын 1%-ин таап алышыбыз керек. 1%-ин табуу үчүн анда 23 санын 92-ге бөлүшүбүз зарыл. Анда жыйынтык 0,25 келип чыгат. Эми 17%-ин табуу үчүн ошол санды 17-ге көбөйтүп коебуз. Анда 4,25 деген сан келип чыгат. Жоо, биз издеген сан 17%, демек 4,25 экен. Эми кайсы сандын 17% экени бул 0,25-ти 100-гө көбөйтсөк 25. Демек бул ошол сан 25 деген сандын 17%, 4,25 экен. Түшүнүктүүбү? Анда кийинки планга өтөбүз. Бул киреше жана пайданы процент аркылуу тыйынтуу. Эми карточка саткан Айнуранын жалпы чыгашасы, биз буга чейин киреше, пайда, чыгаша дегендерди билебиз, Ошо жалпы чыгашасы 2620 сом экен. Түшкөн акчасы болсо 3275 сом экен. Эми кирешенин канча процентин пайда түзөт дейт. Берилди бизге Тсы бул эмне эле? Бул жалпы чыгаша болчу. Жалпы чыгашабыз барабар 2620 сом. Бул деген бул жалпы түшкөн акча. Түшкөн акча бул. Демек түшкөн акча 3275 сом. PF'ти табышыбыз зарыл. Жана ошол PF R'дин канча процентин ээлеп турат. PF деген бул пайда, Демек PF'тин формуласы бул R минус TS. Бул жалпы түшкөн акчадан жалпы чыгашаны кемитсек, анда пайда келип чыгат, таза пайда. Демек PF барабар 3275 бул R'дан кемитебиз TS'ти. Анда PF барабар 655 деген жыйынтык келип чыгат. Эми мындан кирешенин канча пайызын пайда ээлерин үлүшүн түзөрүн табыш үчүн бул 3275 бул киреше деген бул ошол түшкөн акчада. Анда ошол 3275 сом бул 100%. Ал эми PF 655 сом канча процент экендиги белгисиз. X. Демек пропорция бул 3275-ти X'га көбөйтөбүз. 3275 X барабар 655-ти 100гө көбөйтөбүз. 65500. Мындан жыйынтык X барабар бул 65500 бөлөбүз 3275-ке. Жыйынтык X барабар 20 келип чыгат. Ал эми бизде эмнени тап дедиле? Бул кирешенин канча процентин пайда түзөт дедиле? Демек, бул кирешедеги пайданын үлүшү 20% экен. Түшүнүктүүбү балдар? Түшүнүктүү болгон болсо, анда сабакты бышыктоо максатында бул жерде мисал берилген мисал маселелерди иштейсиңер. Мында 508, 510, 512, 514, 16, 18, 20-чы көнүгүүлөр. Бул ошол 4 планга берилген маселелер сыяктуу чыгарылуучу мисал маселелер. Жана бүгүнкү сабактын тапшырмасы бул 509, 11, 13, 15, 17, 19, 521 номерлер. Эми балдар баарыбыз аракет кылып, көңүл коюп, тапшырманы туура чыгарганга аракет кылалы. Эгерде түшүнбөй баратсаңар, анда ошол пландагы маселелердин чыгарылышын, китептеги маселелердин чыгарылышын пайдаланып, үлгү катары алып чыгарсаңар болот. Анда сабак түшүнүктүү болгон болсо, балдар саламатта калгыла.